Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта биз PowerPoint программасында 3D сүрөт жасаганды үйрөнөбүз. Ал үчүн эң биринчи главныйга келип, создать слайд, пустой слайд дегенди тандап алабыз. Экинчи баракка келебиз дагы, вставкага келебиз, рисункини тандап алабыз. Бул жерден бир сүрөт тандап алалы. Жер жемиштердин сүрөтүн тандап алалы. Муну чоңойтуп алабыз. Контролду басып туруп, копиясын алабыз. Биринчи сүрөткө келебиз дагы, форматка келип, обрезка по фигуре дегенди тандап алабыз да, бул жерден трапецияны тандап алалы. Обрезканы бир басып туруп, муну кесебиз. Бул сүрөттү кесебиз. Кесип алдык. Кайра экинчи сүрөттү белгилейбиз дагы, форматка киребиз, удалить фон дегенди басабыз. Аркасындагы фону өчүп калды. Фон өчтү. Эми бул сүрөттүн үстүнө коебуз. Биринчи сүрөткө коебуз. Картинканын үстүндө тургандай көрүнүп калды. Эми экинчи сүрөткө келели. Бул сүрөт эки сүрөт бир объект болуш үчүн бул жерден биз муну контролду басып туруп, эки сүрөттү тең белгилеп, форматка келип, бул жерге келип, группировать дегенди басышыбыз керек. Ошондо бул сүрөт экөө биригип калды. Бир сүрөт болуп калды. Экинчи баракка келебиз дагы вставкага келебиз, рисункини тандайбыз. Бул жерден дагы бир сүрөт алып келебиз. Бул сүрөттү алып келели. Бул сүрөттү дагы чоңойтуп алабыз. Контролду басып, мунун копиясын алабыз. Биринчи сүрөттү белгилеп туруп, форматка келип, обрезка по фигуре дегенди тандап алалы да, бул жерден бул тегеректи тандап алалы. Тандап алалы дагы, бияка келип, тандап алабыз дагы. Эми обрезканы басабыз дагы, муну кичирейтебиз мынтип. Айлананы кичирейтебиз. Кесип алдык. Мышканын оң жагын басабыз дагы, на задний план дейбиз. Экинчи сүрөттү белгилейбиз дагы, форматка келебиз, удалить фон дегенди басабыз. Бул сүрөттүн аркасындагы фону өчүп калды. Эми бул гүлдү мунун үстүнө алып келебиз. Бир идиштин үстүндө тургандай болуп көрүнүп калды. Экөө тең бир объект болуш үчүн астыңкы объекти белгилеп, анан кайра үстүндөгүнү белгилеп туруп, форматка келип, бул жерден сгруппировать дегенди басып коебуз. Экөө бир чогуу объект болуп калды. Үчүнчү баракка келебиз, далее вставканы басабыз, рисункке кирип, бул жерден дагы бир сүрөт тандап алалы. Бул жерден мурикил иттин сүрөтүн тандап алайын, вставить. Муну дагы чоңойтуп алабыз. Контролду басып туруп, мунун копиясын алабыз. Биринчи сүрөттү белгилейбиз дагы, форматка келип, обрезка по фигуре дегенди тандап алабыз да, бул жерден параллелограммдын фигурасын тандап алалы. Обрезканы кайра бир басып, бул сүрөттү кесебиз. Мынтип. Кестик. Бул сүрөттү кесип алдык. Экинчи сүрөттү белгилейбиз дагы, форматка келебиз, удалить фон дегенди басабыз. Фонун өчүрүп алдык. Эми бул сүрөттүн үстүнө алып келишибиз керек. Ортороок коелу. Бул ит 3D сүрөт болуп калды. Эки объекти бириктиребиз. Контролду басып, форматка келип, сгруппировать дейбиз дагы, экөө бир объект болуп калды. Бул жерге дагы бир сүрөт алып келип койсок болот. Рисункке кирип, өзүбүз каалаган дагы бир сүрөттү кошуп койсок болот. Бул жерден бул мышыктын сүрөтүн алып келейин. Муну форматка кирип, удалить фон кылып,
өчпөй калган жерлерин фондун бул жердеги пометить область для удаления деген жер бар. Ушуну белгилеп туруп мына мынтип өчүрүп алсак болот. Аябай өчүп кеткен жерлерин болсо, пометить область для сохранения. Удалить отметку дегенди басып туруп, удалить пометкуну басып туруп, мына мынтип коюп алсак болот. Эми бул мышыкты кичине кичирейтип, бул жерге коюп койсок болот. Андан кийин 4-үнчү сүрөткө келели дагы. Бул жерде вставкага келебиз, рисункини басабыз. Бул жерден дагы бир сүрөт алып келебиз. Дагы бир сүрөт алып келели. Бул жерде аттын сүрөтүн тандайлы, ставить кылабыз. Муну да чоңойтуп алабыз. Контрол менен копиясын алабыз. Биринчи сүрөттү белгилеп, формат, обрезка, обрезать по фигуре же болбосо бул кадимки эле тик бурчтук ичинде болсун. Обрезканы басабыз. Кесип алдык. Форматка келебиз дагы, бул жерден тандап алабыз. Тандап алдык. Эми экинчи сүрөттү белгилейбиз дагы, форматка келебиз. Удалить фон дегенди басабыз. Мына фон өчтү. Бул жерден өчпөй алган фондорун болсо, пометить область для удаления дегенди басып туруп, мына мынтип өчүрүп алсак болот. Бул жерден аябай өчүп кетти. Буларды көрсөтүп алабыз. Эми белгилейбиз дагы. Мына бул сүрөттү мына бул жерге алып келебиз. Мына ортороого алып келели, орторок жака. Эми бул жерге дагы бир кошумча сүрөттөрдү коюп койсок болот. Рисункиге келебиз. Бул жерден дагы бир аттарды алып келип, бул жерге кошуп койсок болот. Же болбосо мына симбаны алып келели. Формат, удалить фон. Бул сүрөткө кошуп койсок болот мына. Эми баарын чогуу бир сүрөт кылыш үчүн контролду басып, мына муну белгилеп, форматка келип, сгруппировать кылып коюшубуз керек. Ошондо бул бир объект болуп калат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.